Республиканын бардык аймактарында парламенттик шайлоону өткөрүүдө шайлоо комиссияларына жардам берүү боюнча республикалык штабтын көчмө жыйындары болуп өттү. Жыйында штабтын башчысы Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов жана штабтын тең төрагасы БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова алып барышты. Жыйынга аймактын куратору, БШКнын мүчөлөрү, облустун жетекчилиги, райондук мамлекеттик администрациялардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, прокуратура жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, ошондой эле Ош облусунун округдук шайлоо комиссияларынын төрагалары катышты. Жыйындын жүрүшүндө мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине төмөнкү милдеттер жүктөлдү. Санитардык эпидемиологиялык коопсуздуктун алгоритмин жана коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу боюнча талаптарды ишке ашыруу боюнча, биометрикалык каттоодон өтүү боюнча шайлоочулар арасында маалыматтык консультациялык иштерди жүргүзүү, шайлоочулардын тизмелерин тактоо, тартипти жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу, административдик ресурстарды колдонуу, шайлоочуларды сатып алуу учурундагы ыкчам чара көрүү, ошондой эле мыйзам бузган башка учурларда мыйзам бузуулардын ар бир сигналы боюнча көрүлгөн чаралар жөнүндө коомчулукка ыкчам маалымат берүү. Укук коргоо органдары тарабынан шайлоо участкаларынын жана шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу. Облустук штаб тарабынан аймактагы шайлоого даярдык боюнча жергиликтүү органдардын ишин координациялоо боюнча жана башка милдеттер. Республиканын бардык аймактарындагы укук коргоо органдарына мыйзам бузууларга чара көрүү тартибин түшүндүрүштү. Өлкөдөгү укук коргоо органдары үчүн Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо учурунда шайлоо мыйзамдарынын бузулушуна жол берүү, иш-чара иштеп чыгуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан тренингдер уюштурулду. Окутуу шайлоо процессинин бардык стадияларында мыйзам бузууларга жооп берүү боюнча укук коргоо органдарынын квалификациясынын туруктуулугун жана системалуу болуусун камсыз кылуу максатында өткөрүлгөн. Катышуучуларга алдыдагы парламенттик шайлоонун өзгөчөлүктөрү, аралаш шайлоо системасы боюнча өтөрү жана укук коргоо органдары өз ишмердүүлүгүндө эмнелерди эске алышы керектиги, ошондой эле жооп берүү схемасы тууралуу маалымат берилди. Республиканын бардык региондорундагы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн тренингдер өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө катышуучулар 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун өзгөчөлүктөрү менен таанышты. Ошондой эле депутаттарды шайлоону уюштуруунун жана өткөрүүнүн негизги этаптары, шайлоо процессинин жүрүшүндөгү жарандарга маалымдоо жана шайлоо алдында үгүт жүргүзүүнүн эрежелери боюнча маалымат берилди. Катышуучуларга алдыдагы шайлоодо шайлоо процессинин маалыматтык бөлүгү катары региондордогу ЖМКлардын маанисин артуусун белгилешти. Себеби жаңы шайлоо тутуму талапкерлерди бир мандаттуу шайлоо округдарынан көрсөтүүнү талап кылат. Бул бийликтин шайланма органдарына региондордун өкүлчүлүгүн күчөтөт. Мында ЖМК салт болуп калган маалымдоо иш милдетинен тышкары шайлоо мыйзамдарынын бузууларды аныктоо жагынан шайлоо процессине дагы байкоо жүргүзө аларын эске салышты. Шайлоо процессинин катышуучуларына алдыда боло турган Кыргыз Республикасынын депутаттарын шайлоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу маалымат берилди. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы республиканын бардык аймактарында депутаттыкка талапкер саясий партиялардын өкүлдөрү, округдук шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана банк кызматкерлери үчүн атайын окутууларды уюштурган. Тренингдин катышуучуларына талапкер маалымат ресурсунун иши тууралуу маалымат берилди. Айта кетүүчү жагдай, талапкер маалымат ресурсунда саясий партиялардын талапкерлердин катталган тизмелери, ошондой эле бир мандаттуу округдар боюнча талапкерлердин аты жөнү, төрөлгөн жылы, кызматы жана башка маалыматтары жарыяланат. Окутуунун чоң блогу талапкерлердин шайлоо фонддорунун каржы айкындуулугуна арналган. Катышуучуларга талапкерлердин саясий партиялардын шайлоо фонддорунун түзүүнүн тартиби, шайлоо өнөктүгүн каржылоо эрежелери тууралуу айтылып, шайлоо фондун түзгөн бардык каражаттар банк мекемесиндеги атайын эсепке которула тургандыгын билдиришти. Белгилей кетсек, атайын эсеп БШКнын уруксаты менен талапкер саясий партия тарабынан ачылат. Шайлоочулардын алдын ала тизмеси түзүлдү. Тизме мамлекеттик порталына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоочулардын алдын ала тизмеси жайгаштырылды. Алдын ала тизмедеги шайлоочулардын жалпы саны 3.686.921 адам. Алардын 47,92% эркек болсо, 52,8% аял. Белгилей кетсек, 2021 жылдын 11 апрелиндеги өткөн Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө мыйзам долбоору боюнча референдумдун катышуучуларынын санына салыштырганда шайлоочулардын саны 80.720 адамга көбөйдү. Шайлоочулардын тизмесин тактоо 2021 жылдын 19 сентябрынан 12 ноябрына чейин жүргүзүлөт. Шайлоочулардын биротоло тизмеси түзүлүп, 2021 жылдын 18 ноябрында тизме порталына жайгаштырылып, шайлоо участокторуна илинет. Ошондой эле 2021 жылдын 19 сентябрынан тартып 12 ноябрына чейинки мезгилде шайлоочулар тизмесинен өзүнүн маалыматын төмөнкү жолдор менен тактаса болот. 1255 же 119 кыска номерине телефон
чалуу менен тизме chekit.gov.chekit.kg сайтында шайлоо участогунда өзүңүздүн паспортуңуздагы идентификациялык жеке номерди көрсөтүү менен 119 номерине СМС жөнөтсө болот. Талапкердин тизмесин көрсөтүү этабы уланууда. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына ылайык бир мандатты шайлоо округдары боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү шайлоо округдарынын тизмеси расмий жарыяланган күндөн тартып башталат жана добуш берүү күнүнө чейин 45 календардык күн калганда аяктайт. Саясий партиялардан бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү ар бир талапкерлиги добушка коюлган шайлоо округунун көрсөтүү менен съездерине жүзөгө ашырылат. Саясий партиялар бир мандаттуу шайлоо округу боюнча бирден ашык эмес талапкерди көрсөтүүгө укуктуу экендигин жана талапкерди көрсөтүү жөнүндө чечим жашыруун добуш берүү менен кабыл алынаарын эске салабыз. Ошондой эле өзүн өзү көрсөтүү тартибинде бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерди көрсөтүү талапкердин өзүнүн ушул шайлоо округу боюнча талапкерлигин добушка коюу ниети жөнүндө арызын Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясына берүү жолу менен жүргүзүлөт. 2021 жылдын 5 октябрындагы Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы Нарын облусунун Нарын шаарынын мэрин шайлоону дайындады. Нарын шаарынын мэрин шайлоо 22 октябрда 9:00-дөн 12:00-гө чейин өтөрү белгиленди. Айта кетчү жагдай, Нарын шаарынын мэри Болотбеков Самарбек берилген арызына ылайык кызмат ордунан бошотулду. Мимоза Жаныбек кызы, Маруф Шакиров,